Саламатсыңарбы, балдар? Кандайсыңар, достор? Биз да кайда күтүп атабыз, куш май ойногону. Ал азыр келет болуш керек. Келдиңби такай? Кайка жоголуп кеттиң? Балдар, мен почтага баратам. Бизге кат келипти. Кат? Кимден экен? Билбейм. Аябай чоң, анан кызыктай экен. Берчи бияка. Кана, көрөлүчү. Эмне экен? Кимден экен? Карасаң, башкача экен. Өзү да башкача бир бала салыптыр. Ой, карагылачы, аябай кара тур бала экен. Чын эле, бул эмне болгон бала? Бул бизге таптакыр окшош эмес экен. Чачтарын карасаңар, тармал экен. Көзү, оозу, мурду биздикиндей эле. А тиштери аябай ак экен. Күн сайын жууса керек. Күнүнө 2 жолудан жууса керек. Туура айтасың. Эмне үчүн анда бул кара? Азыр көрөбүз. Балким өзү айтып берер эмне үчүн экенин. Салам, менин атым Зулум, 6 жаштамын. Мен Африкада жашайм. Омей, Африка аябай алыс деп уккам. Биякта жылы бою жай болуп турат. Ошон үчүн дайыма ысык болот. Анан күн көп тиет. Ошондуктан күнгө күйгөм. Ошон үчүн ушундай кара турбойбу? Эми түшүнүктүү. Менин апам мугалим. Атамдын жүк ташуучу машинасы бар. Ал шофёр. Кээде дем алыш күндөрү атам экөөбүз анын жүк ташуучу машинасына түшүп алып, сейилдейбиз. Мен жакында мектепке барам. Мен бир нече тамга билем. Анан онго чейин санай алам. Зулум аябай акылдуу турбайбы? Биздей эле экен да. Мен да чоң атамды жүк ташуучу машина менен сейилдейт деп суранамын. Ары жагын уккула. Бизге эч качан кар түшпөйт. Кээде гана жаан жайт. Мен өзүмдүн карындашым менен жашылпак ойногонду жакшы көрөм. А менин улуу агам жан-жаныбарларды аябай жакшы көрөт. Кээде биздин доктурга жардамдашат, аларды дарылаганга. Африкада толтура жан-жаныбарлар жашайт. Маймылдар, жирафтар, зебралар, анан бегемоттор. Омей, маймылдар менен жирафтар? Такыр кар түшпөйт турбайбы? Бегемоттор көп турбайбы? Аларды биз да көргөнбүз. Бирок зоопаркта. Ары жагын уккула. Мен бананды аябай жакшы көрөм. Тим эле аябай жакшы көрөм. Банан бизде көп. Мен дайыма досторум менен бөлүшөм. Менин жакшы досторум да көп. Анан дагы менин өзгөчө бир досум бар. Анын аты Сан. Ал аябай чоң шаарда жашайт. Саламатсыңарбы, балдар? Менин атым Сан. Мен Кытайда жашайм. Кытай дүйнөнүн башка жагында жайгашкан. Ой, бул Сандын көзү аябай ичке турбайбы? Мен көзүмдү моминткениме окшош экен. Урас эле, анан дагы аябай саргыч экен. Зулум кара тору, Сан болсо саргыч. Ооба, булар ушундай ар түрдүү, бирок баары бир достор экен. Мен зоопаркка барганды жакшы көрөм. Биз апам экөөбүз пандаларга тамак беребиз. Мен азырынча мектепке бара элекмин, бирок сүрөт тартканды аябай жакшы көрөм. Чоңойгондо сүрөтчү болгум келет. Анан дагы атам экөөбүз спорт мектебине барабыз. Бизде мындай мектептерге көпчүлүгү барышат. Биз аякта каратеге машыгабыз. Омей, алар дагы биз сыяктуу көнүгүүлөрдү жасашат турбайбы? Дагы эмне деп жазыптыр? Азыр. Эми мен силерге англиялык дос кызым тууралуу айтып бергим келип атат. Саламатсыңар, балдар? Менин атым Джейн. Карасаңар, чачы сап-сары экен. Анан тармал экен. Бети сепкил экен. Рас эле. Мен океандын жээгинде жашайм. Анан бий мектебине барам. Мен жашаган өлкө Англия деп аталат. Бизде Англияда
баары тең музыканы аябай жакшы көрүшөт. Менин атам менен апам мен катышкан концертке барып турушат. Ары жагын ук. Биз атам экөөбүз чоң 2 кабаттуу автобуска түшкөндү жакшы көрөбүз. 2-чи кабатка чыгып алып, үстү жактан ылды жактарга караган жакшы болсо керек. Эх, ушул Англияга барганда сөзсүз момундай автобуска түшөмүн. Андан башка да менин итим бар. Биз күнүгө эртең менен үйдүн жанындагы парктын ичине чогуу сейилдейбиз. Мен мектепке барганда сөзсүз аны өзүм менен ээрчите барамын. Эгер силер мага жооп жазсаңар, мен аябай кубанычта болом. Сөзсүз жооп жазабыз. Ооба, анан катты почта менен жиберип ийебиз. Ырас эле, ары жагы эмне экен? Азыр уккула. Мен кубанычта болом. Эгер силер да мага жооп жазсаңар, мен да силердин катыңарды күтөм. Жакшы калгыла. Омей, эми биздин дагы 3 досубуз бар. Африкадан. Кытайдан. Англиядан. А келгиле, биз азыр эле аларга жооп жазалы. Келгиле, өзүбүз жөнүндө, анан досторубуз туурасында жазалы. Кеттик. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Атабым мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Атабым мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Каяка шашып атасыңар? Бизге азыр эле Африкадан кат келди. Анан Кытай менен Англиядан да кат келди. Эми биздин дагы 3 жаңы досубуз бар. Зулум, Сан, анан Джейн. Эмне жөнүндө жазышыптыр силерге жаңы досторуңар? Көрсө, Африкада эч качан кар түшпөй турбайбы? Анан банан алардын короосунда эле өсөт экен да. Бул дагы эч нерсе эмес. Кытайда жашашат экен жанагы пандалар. Алар бакка илинип турушат экен. А Англияда бүт баары тең 2 кабаттуу автобустарга түшүп жүрүшөт экен. Анан аякта аябай суук экен. Ошондо бекен, көп кызыктар бар турбайбы? Ооба, көрсө биз артырдуу экенбиз. Ар башкача көрүнөт экенбиз. Адаттарыбыз да, өлкөлөрүбүз да ар башка экен. Бирок бир жагынан биз бири-бирибизге окшош экенбиз. Анан бизге чогуу ойногон, достошкон аябай кызык экен. Биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Мен такаймын, мен келем жардамга. Туягым бар, кулагым чоң болсо да. Мен ырдасам кубанат айланат.
чын эле, эми мындан ары биз алар менен дайыма кат жазышып турабыз. А силер аларга кат жаздыңарбы? Биз ошентели деп баратабыз. Келгиле, мен силерге жардам берейин. Мен өзүм жөнүндө айтамын. А мен болсо өзүм жөнүндө. А мен мага хоккей ойногон жагат деп жазып ийем. А мен ырдаганды жакшы көрөрүмдү, анан кантип конкурска катышканымды жазып ийем. О, мей! Анан бизден такай жөнүндө да жазыш керек. Сүрөтүн да сөзсүз тартыш керек. Чын эле сөзсүз тарткыла. Келгиле, анан дагы досторубуз Алена, Алишер, Бермек жөнүндө да жазып ийели. Туура айтасың. Келгиле. Мына, карма. Почтачыга бересиң. Макул, өз колуна берем. Жана анда. Жолуң шыдыр болсун. Мына, эми жооп күтөбүз. Туура айтасың. Кеттикпи балдарга? Билгендерибизди аларга айтып берели. Кеттик. Күн батты, жашы